силердин маанайыңарды мындан дагы жакшы кылып көтөрүү максатында силерге гүл менен кошо жагымдуу сөздөрдү ала келгенмин. Анда эмесе баарыбыз колубуздагы гүлдөрдүн артындагы жазууну окуйбуз. Ana, sizler күчтүүсүңөр. Sizler менин ийгилигимсиңер. Sizlerди мен аябай жакшы көрөмүн. Sizler менен бүгүнкү саатка жолугушуп жатканыма аябай кубанычтамын балдар. Азаматсыңар. Эми балдар, силердин дагы мага арнаган жакшы сөздөрүңөр бар чыгар? Siz benim düzsüz yalnızsız edeceksiniz. Ой, азаматтар. Чоң рахмат балдар. Балдар, мен бүгүн силер менен бүгүнкү сабакка жолугушуп жатканыма аябай кубанычтамын. Биз сабакты баштаардан мурда алтын эрежени кабыл алабыз. Убакытты демек бүгүнкү биздин сабагыбыз мына ушул алтын эрежеге баш ийип сабагыбызды өтөбүз, балдар. Балдар, айтпачы, азыр кайсы мезгил? Жаз мезгили. Жаз мезгилинде бизге эмнелер жетишпейт? Витаминдер. Туура айтасыңар, бизге витаминдер жетишпейт. Биз витаминдерди эмнелерден алабыз? Алабыз, балдар. Мен бүгүнкү сабакка силерге жагымдуу сөздөр менен кошо витаминге бай мөмө жемиштерди ала келдим силерге. Эмесе силерге мөмө жемиштерди таркатайын, балдар. Балдар, бул мөмө жемиштерге кандай суроо берилет? Туура айтасыңар, эмнелер деген. Ким эмне, кимдер эмнелер деген суроо кайсы сөздү билдиңиз? Зататооч, азаматсыңар. Биз алдыңкы сабакта кайсы теманы өткөн элек? Зататооч өткөнбүз. Эмне балдар? Бул эмне? Алма. Алмага кандай суроо берилет? Эмне деген суроо берилет. Эгер толтура алма болсочу, эмне деген суроо берилет. Көптүк санда лар мүчөсүнү улайбыз, Эми үйгө тапшырма силерге зататооштор боюнча сүйлөм түзүп келүү берилген. Эми баарыбыз колубуздагы мөмө жемиштерди алып, алардын өңүнө, түсүнө, формасына, даамына байкоо жүргүзүп кармап көрөлү. Кана байкоо жүргүзөбүз, балдар. Кана бизге доскага ким келет? Калима, Билал, кана. Доскадагы сүйлөмдөргө көңүлүбүздү бурабыз. Биринчи сүйлөмдү Калима кана окучу? Мага чоң энем алма берди. Мага чоң энем алма берди деген сүйлөм түздү Калима. Калима бизге зататоошту көрсөтүп басып берчи. Алма деген сөз зататооч. Зататооч, туура, азаматсың. Отура кой. Билал, сүйлөмүбүздү окуйбуз, кана. Мен бүгүн апам менен помидор бердим. Мен бүгүн апам менен помидор бердим дейт, балдар. Кана зататооч? Сүйлөйбүз. Билал, помидор деген сөз эмне деген суроого жооп берип, зататооч. Оза, азаматсың. Отура кой. Мен колумдагы мөмө банан. Банандын формасы ири, даамы таттуу, өңү сары. Өңү сары. Азаматсың. Менин колумдагы мөмө бул анар. Анардын өңү кызыл, кээ бир анарлардын өңү ардан кызыл болот. Ана бизге аксамай жооп берет.
Ece benim kodlarım böyle alma, öngü kızıl, damı kattu, forması toğulu. Forması to'liq azamatsinlar. Nima deyishdi? Ular bari zatlar, o'sha zatning emgisi bayqab qo'ydi hozir. Qana bolalar, biz barimiz nima deyishdi? Emgisi bayqab hozir? Dağın bakalım. Aytib qo'ychi. Bu qaysi so'zlik bo'lishi mumkin? Sinatovchi, to'g'ri aytasizlar. Agar demek meni bugungi biznes avromiz temasi Balдар, barimiz ekranga ko'nglingizni buramiz. Bugungi soatning maqsadlari bilan sizlarga tanishtirib ketaylik. Bugun biz sinatoshning morfologiyalik belgilari bilan sintaksik xizmatdan leksikalik mazmunni kengayib tushunib olamiz. Sizlar bilan morfologiyalik taldovi jana sinatoshning so'zlimda qilgan xizmatini bilaymiz. Bugun barimiz toptorda iltimotli jana bir-birimizga qo'llov ko'rsatuv bilan ishlaymiz Balдар. Balдар, qarab turchi, oldinglarda o'zingni yoqtirgan gullarni tanlab barimiz to'pqa bo'lmoqlik. Birinchi to'pning ati jo'g'azin to'p. Jo'g'azin buni yoqtiradi ekan Balдар. Ikkinchi to'pning ati ramashka to'p. Ramashka buni yoqtiradi ekan. Andan keyin uchinchi to'p Baychichi. Balдар, 3 to'p energetikamiz tayyorlaymiz. Azamatsinlar. Balдар, barimiz ko'nglimizni bu yoqqa buramiz. Zatning sin-sifatin, o'ng-tusin, ko'lamin, jana boshqa belgilarini bildirib, qanday, qaysi degan savolga javob bergan so'zlar endi topiladi ekan. Azamatsinlar. Sinatoshda münozir turda to'lamidan negizgi belgilari bilan boshqa so'z turkumlaridagi so'zlarga ayirmalanib turadi ekan. Balдар, sinatoshning boshqa so'z turkumlarini ayirmachiligi daraja kategoriyasi bo'yicha o'zgaradi ekan. Qaysi darajalari? Joy, solishtirma, basandatma, kuchotma deb sinatoshning 4 darajasi bor ekan Balдар. Misol uchun, yaxshiroq, kuchliroq, qap-qora, o'ta qizil, eng so'nggi ag'ish ko'gutur degan mana shu 4 daraja bo'yicha sizlarga misollarni ko'rsatib qo'yamiz. Yaxshiroq degan misolchi solishtiruvchidir. Aleni kuchliroq degandagi solishtiruvchidir. Qap-qora degan jibotar, qap-qora degan. Shirinning yubkasiga qaraganda Aqsamayning yubkasi qap-qora ekan deymiz. Qanday bo'ladi? Kuchotili aytiluvchidir. O'ta qizil. Aselning jo'lug'iga qaraganda Asemaning jo'lug'i o'ta qizil. Kuchotili aytiluvchidir. Bu dagi sinatoshda kuchotma darajasi bo'ladi ekan. Eng so'nggi degandagi kuchotili aytiladi. Ag'ish degancha, ag'ish. Aning Ağışına. o'g'lan, aning ko'ylagiga qaraganda mening ko'ylagim ag'ishroq desak, bu basandatli aytiluvchidir. Demak, basandatma daraja. Ko'gultur degandagi bu basandatma daraja. Agar qizil, oq, ko'k, yashil desak, bu jo'ngina joy daraja bo'lib hisoblanadi. Ikkinchi belgisi o'zini g'ana tegishli lu, siz, chil, day, g'ir, chaq, g'ib, g'ich, o'ngdi nuqtalari bor. Misol uchun, o'sha nuqtalar orqali sizlarga bir qancha misollarni bu yerga ko'rsatib qo'yaman. Qaranglar, kuchli, og'ir, og'siz, urushchoq,
Sargıç. Mına ушул көрсөтүлгөн үчөлөрдүн жардамы менен бир канча мисалдар жазылган. Булардын баардыгы сынатооч сөздөр. Üçüncü belgisi zattın сын sıfatın жана башка белгилерин көрсөтүп, адатта жөндөмө көптүк таандык мүчөлөр менен өзгөрбөйт. Бирок затташып, заттык маанилде колдонулган учурда жөндөр көптүк жана таандык мүчөлөрдү кабыл алат. Жакшынын шарапаты, мисалды карайбыз балдар. Жакшынын шарапаты, жамандын кесепети тиер. Бул жерде сынатооч сөз барбы? Кана ким айтып коет? Ширин. Жакшынын жамандын. Ооба, жакшынын жамандын деген бул сынатооч сөздөр. Кыздардын ичинен акылдуусу Айбике. Акылдуу деген сөз сынатооч сөз болуп чыгат. Синтаксистик байланышы жагынан дайыма зататооч кээде эти сөздөр менен айкашып айтылат. Мисалы үчүн жакшы бала жакшы окуйт. Бул жерде зататооч сөз кайсы? Зататооч сөзү да. Бала менен сынатооч сөз эмне болуп жатат? Ушул сүйлөмдү доскага жазып түшүндүрүп кетейин силерге. Жакшы бала. Жакшы бала. Жакшы бала. Жакшы окуйт деген сүйлөм. Карайбыз. Бул жерде зататооч сөз кайсы сөз? Бала айтып койгончу? Бала деген зататооч сөз. Ал эми этиш сөзчү? Жакшы. Этиш деген жакшы дегенби? Окуйт деген сөз. Эми карагыла. Бул жерде мен силерге эмнени айтып келе жатам? Сынатооч сөз зататооч менен, анан этиш менен тыгыз байланышта керек деп жатат. Көрдүңөрбү? Жакшы деген бул сынатооч сөз, зататооч сөз менен эмне болду? Байланышты. Ал эми бул этиш окуйт деген этиш сөз менен сынатооч сөз экөө эмне болду? Байланышта болду. Бешинчи белгиси сүйлөмдөгү аныктооштун, бул синтаксис белгилери. Сүйлөмдөгү аныктооштун, баяндооштун айрым учурларда сын сыпат ышыктооштун заттанган учурда ээлин толуктооштун милдетин аткарат экен. Сынатооштун синтаксистик кызматы кайсы сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткарат экен балдар? Аныктооштун, баяндооштун айрым учурларда сын сыпат ышыктооштун заттанган учурда ээлин жана толуктооштун милдетин аткарат экен. Мисалы үчүн алыстан бийик тоо көрүндү. Бул сүйлөмдү дагы карайбыз. Мен бул жерге эмне себептен жакшылык түс менен жазып койгонмун? Себеби бул бийик деген сөз сынатооч сөз. Эми ушул сынатооч сөз сүйлөмдө кандай кызмат аткарып жатат? Ага байкоо жүргүзүп көрөбүз. Алыстан биринчи сүйлөмгө көңүл бурабыз. Алыстан бийик тоо көрүндү. Бул жерде бийик деген сөз сынатооч. Талдоо жүргүзгөнүңүздө, синтаксис талдоо жүргүзгөнүңүздө кандай тоо көрүндү? Бийик тоо көрүндү. Кайсы сүйлөм мүчөсү милдетин аткарып жатат? Аныктооштун милдетин аткарып жатат. Экинчи сүйлөмдө ысык көл кышта жылуу, жайда салкын. Сынатооч сөздөр жылуу, салкын. Кайсы сүйлөм мүчөсү милдетин аткарып жатат? Баяндооштун, туура айтасыңар, азаматсыңар. Үчүнчү сүйлөмдү карайбыз. Жакшы эл камын ойлойт. Жакшы эл камын ойлойт. Жаман өз камын ойлойт. Кана бул жерде кайсы сөздөр? Жакшы жана жаман деген сөздөр сынатооч сөз. Кайсы сүйлөм мүчөсү милдетин аткарат? Ким эл камын ойлойт? Ким? Жакшы эл милдетин аткарып жатат. Жаман өз ким өз камын ойлойт? Жаман. Бул жерде дагы ээлик милдетти аткарды. Сынатооч сөз ээлик милдетти аткарып жатат. Жаманда достук жок, жакшыда кастык жок. Бул жерде сынатооч сөздөр кайсы сүйлөм мүчөсү милдетин аткарып жатат? Кайсы сүйлөм мүчөсү толуктооштун милдетин аткарып жатат. Азаматсыңар. Түшүнүп жатасыңарбы балдар? Сүйлөмдөрдү кептерибизге мисалдарды жазганча отурабыз.
ар бир топ сүйлөп сөз сынактоошто катыштырат. Болушунча сынактооштун даражаларын катыштырсаңар дагы жакшы сүйлөм чыгат. Биринчи сүрөт боюнча жоогазы тобу, үчүнчү сүрөт боюнча бай чечек тобу. Кана? Бұл жерде сынатор жаябай тарту болуп атат. Күчөтмө даражасында Bizim klas aябай жылуу жана жарык. Бул жерде сынатор эки сөз. Биринчиси аябай жылуу күчөтмө даража, экинчиси жарык жай даража. Азаматсыңар. Ширин. Кана? Үчүнчү топ. Бай чечекке онан бизге ким жооп берет? Мерим. Кумшекерге караганда балы өтө тартуу. Бул жерде сынатор тартуу. Салыштырмалуу даражада. Салыштырма даражада келип жатат. Кумшекерге караганда бал өтө таттуу. Өтө таттуу деген күчөтмө даражада да айтып жатат. Өтө деген таттуу. Жок, туура. Тууралды. Анда эмесе бир маанайыбызды көтөрүп эс алып алалы. Бышыктоо максатында мен силерге кызыктуу оюндарды даярдап келгенмин. Биринчи кызыктуу оюнубуз ордо оюну деп аталат. Ордо оюну боюнча маалыматыңар барбы балдар? Ордо оюну бул кыргыздын улуттук оюндарынын бири. Бул оюнду кимдер ойнойт? Жалаң гана балдар, жигиттер ойнойт. Демек, азыр оюнубузда 3 топтун жигиттери кандай тапшырма келсе, ошол тапшырмаларды алып карабыз, жооп беребиз. Ал эми кыздар балдарга жардам берип, балдарды сүрөп турабыз, кыздар? Даярсыңарбы? Басамасыңар. Бул жака турабыз. Оюндун эрежеси менен силерди тааныштыра кетейин. Даярсыңарбы балдар? Oyunun erejesi. Toптор кезектешип чүкө тандашат. Бул жерде 3 көлөмдө чүкө бар. Биринчи кичинекей ак чүкө өз ичине биринчи деңгээлдеги тапшырманы камтыйт. Кызыл чүкө экинчи деңгээлдеги көлүгүнү камтыйт. Ал эми ортодогу чүкө үчүнчү деңгээлдеги тапшырманы камтыйт. Тандоо укугу силердин өзүңөргө берилет. Кайсы чүкөнү тандасаңар да туура жооп берүүгө аракет кылгыла. Туура жооп үчүн ар бир чүкөнүн өзүнүн упайы тобуңарга берилет балдар. Түшүнүктүү болдубу? Анда эмесе оюнду баштайбыз. Бул жерде томбойду эмне кылабыз? Балдар? Томбойду
Çüküge karab ırgıtabız. Qaysi topshirma chiqsa, o'sha topshirmani olib atqaramiz. Bu yerda chukuni o'zinglar tanlaysizlar. Andemese bizga birinchi o'yinni Jo'g'azin to'g'ridan boshlasalar. Üstündeki cam kızıl çıkıntındayız. Üstündeki qizil chukuni tanlaydi ekan. Büyük tala bulut degan bu yerda zata to'g'ri so'zlar chiqdi. O'sha zata to'g'ri so'zlarga sizlar to'g'ri so'zlar qatishib so'zlar qashlarni buzamiz. Qana? Chamdan ovoz qoldi. Harakat qilamiz. Tala tura. Ak bulut tura. Sizlardan upaylar. Ikkinchi Ramashka to'g'ri. Qana chukuni tanlaymiz. Qaysi chukuni tanlaysizlar? Bunlarla kızıl çıkıyor. Astındagi qizil chukun. Qana? Bu yerda turli zotlarni sifatini ko'rsatgan so'zlarga ta'rif yozamiz. Qana? Bo'ldi? Ashima tushunibdimi? Qana chamdan ovoz? Bo'ldi, ketdi bo'ldi. To'qoy. Altın şakek. Akıl tuğ giderdi. Kızıl tuğ gider. Desek yaşamında. Aha. Nöşörlü camı. Azamasınlar. Çok. Tura. Dört balık. Bayına yine. Bağlı. Küçük öyle tandayımız. Bıçak, mal, kol, mektep degan zata to'g'ri so'zlar. Endi o'sha zata to'g'ri so'zlarga sinab to'g'ri so'zlar. Qo'shib so'zlar qashlarni bilamiz. Qana? Hareketlanamiz. Qo'shishimiz yo'q. Hareketlanamiz. Değerlisi? Ova. Qana ketdik. Kurç bıçak. Kurç bıçak. Uyurlu mal. Qanday qo'l? Qara qizlar, yordam beramiz. Berim, yordam beramiz. O'rningizdan turib. Berim. Tattu qo'l. Cho'ng, yengil. Jami, yengil. Azamasınlar. Tura, yengil. İkinci topshirmaga o'tamiz. 4 baliq. To'pqo'y. O'zingiz to'pqo'gan upaylarni yozib o'tiramiz, bular. Jo'g'azin to'g'ri. Sizlarni aq chukodan hech qanday topshirma yo'q bo'ldi. Sizlar tamay atalmay qolgan. O'shandaqdan upaysiz qoldingiz. Endi Ramashka to'g'ri chukuni tanlaymiz, bular. Biz aslında işlerde yak çıkan. Aslında ishga yaq chukun. Qanday topshirma chiqadi bu ekan? Sizlarni chukuni tamay atalmay qolgan, bular. Hech qanday upay berilmaydi. Ay. Baychechikka to'g'ri chukuni tanlaymiz. To'g'ri javob berib turgan so'zlarni par, al so'zlardan zarur qanday belgisini berib turganligini toplaymiz. Kitobga qaraymiz. Birda 419 chukuni buyda. Adırlı to'g'rining ari jag'ida. Qattiq bolalar? Ala to'g'rining beri jag'ida. Keng sarichilik talasida bir uzun quloq qo'yan bo'lgan. Qara, birdan sinab to'g'ri so'zni qilamiz. Hareketlerimiz. Baychechikka to'g'ri hareketlerimiz. Sizlarning vatandoshlarni qo'ya olmay qoldi. Deyapsizlarmi? Adurlu. Tura. Qalin. Keng. Dag'i. Berib javob beramiz. Uzun. Adurlu barimiz qaraymiz, tekshiraylik. Bolalar, Tura topib Adurlu to'g'rining ari jag'ida, ala to'g'rining beri jag'ida.
Kalın çiğdin arasında kalın, adurgul degen sözler, keng degen sözler, uzun degen sözler, dağı Sarı. sarı degen sözler. Ha? Eğer çok, toluk, tura, çok verdiğim yerde 4 pay aldım. Hazır sizlerge ek upay verelim. Ana upayı жазып отырамыз балдар. Айгүл Kızıl Kırgızстанның Kızıl kitabına kirgizilген endemik gülдөрүнүн bir türü. Айгүл gülü qayсы айда гүлдөйт? Апрель айында гүлдөйт, а? Кем билет балдар? Анда оюнду баштагыга даярсыңарбы? Даяр болсоңор баштагыла. Баарыңарга ийгилик каалайм балдар. Бизге бул оюнду Байчечекей тобу башка берет. Бул жерде сандар жазылган. Сандардын артында, баарынын артында айгүл гүлү болушу дагы мүмкүн, кээ биринде болбой калышы дагы мүмкүн. Ал силердин тактыңарда. Эгерде силер тандаган сандын артында айгүл гүлү болсо, анда демек силерге тапшырма бар. Ошол тапшырманы аткарсаңар айгүл гүлүнү аласыздар. Эгерде силер тандаган сандын артында айгүл гүлү жок болуп калса, демек силер айгүл гүлүн тапшырма жок, айгүл гүлүнү ала албайсыңар. Ошондуктан сандарды тандап жатканыбызда өзүбүзгө жаккан санды тандоого аракеттенебиз балдар. Оюнду баштадык. Даярсыңарбы? Кана, Мерим. Biz 5 sanındayız. 5 санын тандайт. Кел кана, Байчечекей тобу. 5 санында айгүл гүлү бар экен. Айгүл гүлүнүн алышчы биз кандай тапшырма атабыз? Жылуу сөз жыланды ийинен чыгарат. Бул сүйлөмдө сын аталышты тутат. Баттан жол беребиз. Кана? Мерим. Жылуу сөз жыланды ийинен чыгарат. Жооп текшеребиз. Жооп текшеребиз. Жооп туура. Демек, айгүл гүлүн силер келбеген. Азамасыңар. Кана? Ромашка тобу кайсы санды тандайбыз? 2 саны. 2 санында айгүл. Эми кандай тапшырма чыгат болду экен? Карайлычы? Сын атоштун канча даражасы бар жана аларды атагыла дейт. Сын атоштун даражалары кайсылар? Аларды атагыла. Кана, убакыт бүтүп баратат балдар. Жооп. Жооп барбы? Жооп, убакыт бүттү. Чирим. Сын атоштун 4 даражасы бар. Küçültme, salıştırmalı, Жай даража, салыштырма даража, күчөтмө даража. Акыркысы, балдар, жардам беребиз айгүл гүлүн тергенге кыздарга. Айгүл гүлүн тергенге жардам беребиз. 4-cü даража кайсы эле? Ай, жок, толук болбой калды. Туура жоопту карап көрөлүчү, балдар. Туура жоопту карайлычы. Жооп, сынак оштун 4 даражасы бар. Туура айтыңар. Жай, салыштырма, күчөтмө басаңдар. 4-cü даражаны таппай калдыңар. Ай, силер айгүл гүлүн ала албай калдыңар, балдар. Балдар, ошондуктан кыздарга эмне кылышыбыз керек? Жардам беришибиз керек айгүл гүлүн алганга. Эми, жоогасың тобу кайсы санды тандайбыз? Кана? 3 sanı 3 санды тандайт экен. 3 санды тандайбыз. Акмарал Өжөр кыз берилген сүйлөмдө сын аталышта. Кана Халима? Böcek dediğimiz. Жооп текшереличи? Жооп. Жоогасы тобу айгүл гүлүн оңой эле берип алды го. Эми кайрадан оюнду улантабыз балдар. Байчечекей тобу
Qaysi sanni tandaymiz? Qara, 8 sanni tandadi. 8 sanni Aygul guli bor ekan. Endi Aygul gulni olishga harakat qilamiz. Aygul gulni berishga bizlar. Qanday topshirma chiqarib bo'ldi ekan? Ana. Qulay chachi ag'argan mening da bor jo'matam. Qarday bo'lgan saqalim sivab arqacham. Bo'lurdan sinadoy so'zni tavas. Qana? Sizga burada buğday, qarday. Eki sinadoy söz var ekan. Javobni tekshiraylik. Javobni tekshiraylik. Aygul bugün geldi maçıcı gibi onun kızları azamasına. Emin, Ramaşka doğu. Bizga 4 sene. Qanday topshirma chiqarib bo'ldi ekan? Qaraylik. Hech qanday topshirma yo'q, Aygul buni jo'naverdi. Qanday baxtli top ekan, bu topning qizlari ballari. Aygul gulunda hech qanday topshirma yo'q edi. Yo'q, ana Aygul guli. Emin, jo'g'asi to'g'ri. Qaysi sanni tandaymiz? 6 sanni tandaydi ekan. Ana qaraylikchi. Sinatorning morfologiyalik belgilari ataladi. Sinatorning morfologiyalik belgilari ataladi. Sinatorning morfologiyalik belgilari ataladi. Kitobda yordam so'rasalar bo'ladi. Javob barmi? Javob bolalar Aygulning tilagiga qarshi javob yo'q ekan. Demak, to'g'ri javobni sinatorlar darajalar bo'yicha o'zgarib, zaptning belgisi har turli darajada ko'rsatadi. Ikkinchi sinator so'zlar jo'ndirib, jabdalbay tanib uchirib ko'plik sanda o'zgarmaydi. Bu belgilar bilan zaptanganda g'ana nima o'tgan o'zgaradi ekan. Lekin qarshi Aygul bilan kelabay qoldi. Demak, bu o'yinda jiyintig'ini chiqara olganlar. Jo'g'azida qancha Aygul gul derdik? 1 Ramashkada qancha Aygul gul derdik? 2 Aygul gul derdik biz. Alemi 1. Vaychichiga to'g'ri? 2 Aygul gul derdik. Bu o'yinda vaychichiga to'g'ri. Jalpi upayimizni to'xtab turamiz. Vaqtning oxirida upaylarni chiqaramiz, albatta. Bugungi savolingizni bishqoq maqsadida men sizlarga test tuzib kelganman. Hozir har bir topga silka boradi. O'sha silkani bosib olib, testga kirib ketamiz. Bugacha biz har bir savolingizni bunday testlar ishlab yuramiz, albatta. Azamasizlar. O'shanda silkani bosib olib, testga kirib ketamiz. Testda 12 so'rov bor. Har bir so'rov birdan upay bilan bog'lanadi. 12 testga 1 minut vaqt beraman. O'sha 1 minutdan ichida sizlar testni ishlab bitishingiz kerak bo'ladi. Baringlarga iyilik tilayman. Evi bolalar, men sizlarga boshlovni ruxsat beraman. Testga kiramiz. Test açık başladı bolalar. Azamasınlar. Barınlarga iyilik qalayman.
Ошентип тестин жыйынтыгы менен биринчи орунга 11 упай менен Ромашка тобу, экинчи орунга Байчичекей тобу 9 упай менен, ал эми үчүнчү орунга 8 упай менен Жогазын тобу. Эң жакшы иштедиңер. Балдар, эми баарыбыз кептерибизди ачып, үй тапшырманы жазып алабыз. Жогазын тобу канча упай топтоду? 18 упай. Ал эми Ромашка тобу канча упай топтоду? 21 упай. Үчүнчү Байчичекей тобу 26 упай топтоду. Және кийинки сабакта Байчичекей тобу жеңишке чыккан. Ал эми экинчи орунга Ромашка тобу катышты. Үчүнчү орунга Жогазын тобу дагы аябай баалап кетсем, 5 деген баага жол берген окуучуларды Кыргыздын улуттук баш кийимдери менен баалайм. Ал эми 4кө жол берген окуучуларды Кыргыздын улуттук аспаптарын бири комуз менен баалаймын. Бүгүн сабакты жыйынтыктап жатып балдар. Бүгүн силер сабактын кайсы жерлери силерге жакты? Силер өзүңөргө эмнелерди ала алдыңар бүгүнкү сабактан? Мына ушул өзүңөрдүн ойлоруңарды азыр мен силерге түстүү баракчаларды таркатам. Ошол баракчаларды силер самолет жасап, самолеттун бир канатына өзүңөрдүн атыңарды жазасыңар. Билал бүгүнкү сабакта эң жакшы катышты. Азаматсың Билал 5. Алинор бүгүнкү сабакта эң жакшы катышты. Азаматсың 5. Азаматсыңар? Балдар кийинки сабактан жолугушканча саламаттуу болуңар.